Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Өзүңөр түшүнгөндөй эле биз бул видеодо Кыргыз курамасы жөнүндө сөз кылабыз. Март айында өзүңөр билесиңер, биздин 2 оюнубуз бар. Дүйнө чемпионатына тандабалуу оюндардын алкагында. Биринчиси бул Өзбекстан менен оюн өткөрөбүз, андан кийин болсо Катар курама командасы менен өзүбүздүн стадионубузда беттешебиз. Жана бул оюндарга биздин Кыргыз курамабыздын чакырылган оюнчулары белгилүү болду. Бул тизме чыккандан кийин аябай чоң бир суроолор жаралды жана бул тизме чыкканга чейин дагы суроолор болуп аткан. Чыкканга чейин биздин курамабыз качан чогулат, батыраак окуу жыйындарын башташпайбы, оюндарга аз эле калды деген нааразычылыктар, андан түшүнбөстүктөр болуп аткан болчу. Азыркы учурдагы дүйнө жүзүндөгү саясат ушундай. Баардык эле курамалар жеке эле биздин курама эмес, бүт курамалар Европадан болобу, Африкадан болобу айырмасы жок. Жада калса биздин каршылаштарыбыз Катар менен Өзбекстан дагы ушундай эле убакытта чогулушуп, ушундай эле убакытта машыгууларын өткөрүшөт. Эч кандай бир ай мурун же болбосо 2 жума мурун чогулушпайт. Анан эми тизме чыккандан кийинки суроо, бул баардык көрөрмандар берип аткан жана баардык көрөрмандар аябай кызыгып аткан суроо, Бекназ Алмазбеков эмнеге биздин курамага чакырылбай калды деген суроо. Көпчүлүктөр Бекназ Алмазбековдун U20 жаштар Азия кубогунда берген интервьюсуна кандай десем байланыштырып жатышат. Бул интервьюдан кийин федерация Бекназга таарынып, же болбосо Бекназды ошол үчүн эле атайын эле чакырбай койду дегенге окшогон сөздөр чыгып атат. Бирок бул нерсе менен азырынча менин оюмча бул ойго ишениш, бул сөзгө ишениш азырынча эрте деп ойлойм. Анткени деген биринчиден федерация өзү эч кандай бул маалыматка тастыктоо бере элек. Жана андан кийин Бекназ Алмазбеков өзү дагы буга бере элек тастыктоо. Андан кийин болсо биз кеңейтилген гана курамды көрүп атабыз. Мындан кийин оюнга аз калганда, башкача айтканда 18 күнү биздин курама командабыз Өзбекстанга учуп кетет. Өзбекстан менен 20 март күнү оюн өткөрүш үчүн. Жана ошондо учаардын алдында Өзбекстанга биздин курамабыздын толукталган, такталган деп айтайын, курамы белгилүү болот. Бул оюнчулардын жарымысынан азыраагы кетет болуш керек. Жана эң керектүүлөрү эле, эң жакшы өздөрүн машыгууда көрсөтө алгандар ушул Өзбекстан жана Катар менен боло турган 2 оюнга биздин курамада калат. Жана ошол кеңейтилген курамды көргөндөн кийин машыктыруучулар кимдин кандай потенциалы бар экенин байкагандан кийин чечим чыгарышат да, биздин курамабызга ушулар калганга татыктуу депчи. Ошол маалда эле Бекназ Алмазбеков келип кошулуп калышы мүмкүн. Туугандар, бул видео тартылып монтаж болгондон кийин Бекназ Алмазбеков жөнүндө Максим Лисицын интервью берген видеосу чыкты. Ал интервьюда Максим Павлович Бекназ Алмазбеков кыргыз кураманын кеңейтилген тизмесине кошулганы белгилүү болду. Бирок азыркы учурда Бекназ Алмазбеков Украинанын Рух деген клубу менен жаңыдан келишим түзүп, ошол клубка эми эле 1-2 оюн өткөргөнү үчүн жана ошол клубдун негизги курамында өзүнүн ордун табыш үчүн клубда калгысы келип атканын билдирген экен. Жана азыркы учурда Украинадагы абалды эске алганда, Украинадан Кыргызстанга чейинки жол бул 2 суткалык убакытты алат экен. Жана ал 2 суткалык жолдон кийин Бекназ Алмазбеков кайра өзүнүн формасына келүүсү дагы, оюнга даярдануусу дагы мындай жай болуп калышы мүмкүн экен. Ошол себептен Бекназ Алмазбеков Максим Павловичтен жана Кыргыз футбол федерациясынан өзү суранганы белгилүү болду. Жана Максим Павлович федерация менен Бекназ Алмазбековдун ортосунда эч кандай конфликт жок экенин дагы айтты. Анан Бекназ Алмазбеков кийинки июнда боло турган Кыргыз кураманын оюндарына келүүсү толук мүмкүн экени дагы белгилүү болду. Азыркы учурда Бекназ Алмазбеков өзүңөр билгендей Украинанын жогорку лигасында ойногон Рух деген командага өткөн. Команданын өзүнүн клубдук оюндары бар да Рухтун. Ошол жактан дагы команда кое бербеши мүмкүн, команданын жетекчилиги. Ошол менен да байланыштуу болушу мүмкүн. Андан кийинки дагы бир кызыктырган суроо бар. Көрөрмандарда бул биздин курамага толук 5 дарбазачы чакырылды деген. Дагы эле кайталап айтайын, бул деген кеңейтилген курам жана өзүңөр байкагандай бул жерде жаңы келген дарбазачылар бул 2 экен. Биринчиси Ысманалиев Азирет, андан кийин болсо Нурланбеков Курманбек. Ысманалиев Азирет бул Алгадан, Курманбек болсо бул Дордой клубунан. Экөө тең бул жаш дарбазачылар. Ысманалиев Азирет мисалы биздин U20 жаштар курамабызда Азия кубогуна барып ойноп келди. Дайыма эле U20 курамасына чакырылып келет дегендей. Ал эми Нурланбеков Курманбек бул Дордойдун дубль командасынан ушул сезондо эле жаңыдан негизги командага өтүп, жогорку лигада жана
чоң футболдо, чоңдор арасындагы футболдо өзүнүн алгачкы сезонун өткөрүп жаткан мезгили. Жана Эртең Эржен Токотаевке жана дагы башка биздин дарбазачыларга алмаштыруучу мураскер деп айтсам туура болбойбу, боло турган дарбазачылар булар. Ошондуктан буларды азыр алдын ала даярдап жатат деп мен ойлойм. Жана кеңейтилген курамга дагы бир кызыктуу оюнчу кошулган. Бул деген Азия Гол деген бизде жаңы клуб пайда болгон. Ошол клубдун чабуучусу болгон Каримов Мухаммад деген оюнчу. Бул оюнчуну мурдатан байкап жүрсөңөр керек. Анткени деген буга чейин бул оюнчу Жо деген командада улуттук лигада ойноп келген болчу. Кыргыз премьер лигасында бул оюнчу 2 ойун өткөрдү жана ошол 2 ойундун жыйынтыгы менен дагы Максим Лисицын бул оюнчуну чабуучу катары чакырууну туура көрдү окшойт. Ошол туугандар, ушун менен биздин видеобуз аягына келип жетти. Силерге кызыктуу болгон маалыматтын баардыгын бере алдым деп ойлойм. Эгерде силерге чыгарылыш жаккан болсо, сөзсүз түрдө бул чыгарылышка лайк басып, жана кимдегин биздин каналыбызга каттала элек болгон болсо, ылдый жакка түшүп катталып койсоңор, бизге чоң колдоо көрсөткөн болосуңар. Аягына чейин көргөнгөргө дагы бир жолу чоң рахмат. Кийинки чыгарылыштардан жолугушканча жакшы тургула.